Барыңыздарга ассаламу алейкум достор. Бүгүнкү видеодо сизге маалымат берип кетейин дегем. Сиз бул видеону бот аркылуу гана көрө аласыз. Бот аркылуу демек сиз бир учурларда ниеттенгенсиз же болбосо окуйм дегенсиз же болбосо ой келген негизи YouTube'ду окуп үйрөнүп киреше чыккым келет, үнү жок жана жүзү жок деп мени TikTok'тон же Instagram'дан көрүп менден окугуңуз келген, же болбосо YouTube түрүндө маалымат алгыңыз келген жана ошол боюнча же болбосо шарт болбой калды, же болбосо убакыт болбой калды. Ошол бойдон бул теманы унутуп койгонсуз. Окубайм деп койгонсуз, же болбосо баштабайм деп койгонсуз. Азыр мен сиздерге именно ушул Telegram баракчада мага жазган адамдарга ушул видео келет да. Бул видеону ачык түрүндө Instagram'да же YouTube'да эч ким көрө албайт. Кыскасында ушу Telegram'да бир убакытта мага жазган адамдар гана бул видеону көрө алат азыр. Бул видеодо мен эмнени түшүндүрүп кетейин дегем. Окуу боюнча кандай түрүндө катталасыз, кантип жазып мага катталасыз, анткени көбүнчө адамдар тарифтерди тандайт, маалымат алат, маалымат алып туруп анан кийин каттала албай калат да, каяка жазам, кантип катталам деп ошол жерлерин билбей калат. Ошондуктан түшүндүрүп кетейин дегем. Видеону эң башында баштап жатканда эле башка адамдар менен өзүмдү салыштыргым келбейт, бирок алдын ала айтып кетерим. Азыркы учурда курс аркылуу курс сатып жашаган эксперттер көп болуп кетти. YouTube эксперттер, чоң YouTube эксперттер тарын айтпайм, кайсы адамдар айтпайм, негизи эле мисалга таралам. Эч бир түрүндө эч бир адамды жамандабайм, бирок мындайча айтканда ал эксперттер өздөрүнүн каналдарын көрсөтө албайт биринчиден, экинчиден ал эксперттер хотя бы ошол окуучулардын каналдарын көрсөтө албайт да. Мына ушул окуучу ушунча тапты депчи, каякта бир статистикаларды көрсөтө берет, бул миллион таптı, бул 500 миң таптı депчи. Ал статистикаларды вообще интернеттен эле көчүрүп алышы мүмкүн. Ошондуктан азыр мындайча айтканда жөн гана окууну сатып, ошол окуу аркылуу акча тапкан эксперттер көбөйүп кетти. Менден да чоң эксперттер да, мындай подписчиктер менен баары мененчи. Именно ким экенин айтпайм, негизи эле айтып жатам. Көп андай адамдарчы бизде. Бир гана YouTube түрүндө эмес, негизи эле криптовалюта, Wildberries тиги бу деген эксперттер көп болуп кетти. Өздөрү иштеп көргөн эмес, бирок эмнегедир адамдарды окутат да. Ошондуктан бул видеодо мен далилдеп кетейин дегем. Мага катталып мен көрүп жатсаңыз, мени билсеңиз керек. Негизи эле мен өзүм практикмин, өзүм каналдарымды алып келем жана окуучум каналдарын көрсөтүп, кирешелерин реальный көрсөтөм да. Ар бир видеомдо дагы баракчаны обновлять этип, реальный доходторду көрсөтүп турам ар дайымчы. Ошондуктан мына эч бир түрүндө жашырбастан окуучумдун каналын сиздерге көрсөтөм азыр. Putty World деген канал, бул бир айымдын каналы. Сиз бул каналга киргенде, бул каналды мен фотошоп кылып сизге көрсөтүп жаткан жокмун да. YouTube'га жазсаңыз бул канал чыгат. Мындай канал бар. Баракчаны обновлять этсем деп бул каналда видеолор чыгып турат. Жана сиз үйрөнсөңүз дагы видеолорду ушинтип кээде чыгарып турасыз да. 3 күн сайын, 4 күн мурун, 7 күн мурун, 9 күн мурунчу күн сайын 20 видео киргизбейсиз, башка экспертти үйрөткөндөй кылып. Анткени башка эксперттер болбогон нишаларды көрсөтүп, болбогон нишаларды үйрөтөт да. Бир экспертти билем, айым эксперттичи, ал Мистер Макс, мындай чоң каналдар бар го, 20 миллион, 30 миллион деген подписчик каналдарчы. Ошондойлорду кылгыла деп сунуштайт да. Сиз андайды эч бир түрүндө кыла албайсыз. Ал 20 миллион, 30 миллион подписчик менен Мистер Макс, Мистер Катя деген каналдар бар го, детский каналдар. Ошондойлорду кылгыла киреше табасыңар деп үйрөтөт да. Андайды эч ким кыла албайт, особенно новичоктор, үнү жок жана жүзү жок адамдар иштегиси келет да. Американский YouTube дегендер көбөйүп кетти. Ошондуктан бул видеодо сиздерге түшүндүрүп кетейин дегем. Негизи американский YouTube деген эмне болот? Сиздер жаш балдарга, кичинекей, эми ашып кетсе подростоктарга ушундай видео тартасыз, үнү жок жана жүзү жок. Биринчи көрүнүштөн кыйын сезилиши мүмкүн. Ами бул мультик го, анимация го кыла албайм депчи, бирок бүт нерсени биз үйрөтөбүз. Мисалы ушул окуучумду ала турган болсок, декабрда окууга катталып, декабрда окуй баштаган, январда биринчи доход кеткен, февралда доход өскөн, мартта 129 миң, апрелде 126 миң, азыр мына 100 миңдин тегерегин табып жатат да. Андан кийин сиз да ушуну тапсаңыз болот. Анан мен каяктагы бир мондай каналдар сунуштабайм да, Мистер Макс. Мисалы ушул каналдарды сунуштайт да. 25 миллион подписчик. Сиздер да ушундай видео кылсаңыз болот депчи. Мындайды эч ким кыла албайт. Ошондуктан болбогон нерселерди сунуштап, болбогон эксперттер көбөйүп кетти. Ошол адамдардан мага түшүнүксүз окууларга кирип алып, окуп калып, күйүп кеткен адамдар келип мага жазат да. 30 миңге, 50 миңге окуп алгам, күйүп кеттим, эрлан кантип кандай кылсак болот депчи. Мен баарын билем, баарын окугам депчи. Хотя баарын билем, баарын окугам дегенде алар болсо негизи эле мусор маалыматты алып үйрөнүп алышканда, иштебеген бир инструменттерди үйрөнүп алып, анан баарын билем деп мага жазышат. Ама мен окумай киргенде кайра башынан баарын окуп чыгат. Ошондуктан мен сизге өзүм окуучумдун примеринде сиздерге көрсөтүп жатам. Ушундай видео жаратабыз, ушундай кылабыз депчи. Анан мен YouTube'да бир ойлоп тапкан каналды көрсөтүп жаткан жокмун. Менде доступ бар бул каналга, доходун да көрө алабыз күн сайынчы. Мына күн сайын чыккан. Мисалы за последнюю расширение эмес, за последнюю неделю дегенде алайлык. За последнюю неделю 17 миң тапты да, акыркы бир жуманын ичиндечи. Акыркы 90 күндүн ичинде мына 325 миң тапты 90 күндүн ичиндечи. Анан бул мен ойлоп тапкан статистикалар эмес, ал скриншотторду интернеттен деле көчүрүп алса болот. Эптеген бир скриншоттор бир жерден алыпчы. Мен болсо мына реальный доступ менен реальный каналды көрсөтүп жатам. Реальный окуучумдун каналы. Анан бул каналды болсо 20 жыл раскачивать этип, бир 5-6 жыл кылып атып анан доходко чыккан канал эмес. Мына декабрда баштаган, январда доход кеткен, февраль, март, апрель, майда уже 100 миңден жогору киреше кеткен да. Ошондой нерсени сизге көрсөтүп жатам. Анан мунун баары мен далилдеш үчүн да, что я реальный практик и что я реально обучаю тому, что я умею. Просто көбүнчө адамдар, аябай көп адамдар болуп кетти да мындай. Окууга катталардын алдында, тигин окусу арзан экен го, тигин окусу 1000 сом турат экен го, ошондон эле окуайынбы, сеники эмне айырма депчи. Анан ар бир адамга түшүндүрө албайм да мен. Ал болсо курс сатып эле акча табат, ал болсо ушундай. Бизде реальный нерсе үйрөтүлөт. Сиз андан күйүп кетесиз, анан кайра эле мага келесиз деп мен ар бир адамга сунуштап жаза албайм да. Эгерде мен ар бир адамга жаза турган болсом, мен ал башка экспертти жамандап өзүм жакшы деген болуп калам да. Бул видеодо мен эч кимди жамандаган жокмун, тиги жакшы, бул жакшы, я крутой, тот плохой деген жокмун. Просто я к тому, что очень много людей в последнее время, которые обучаются у других людей, приходят, прогорают, деньги свои теряют, анан кайра келип алып менден кайра башынан баарын окуп чыгат да. То есть өтө көп убакыт өлтүрөт да. И чтобы такого не было, я хочу сказать, что экспертов сейчас очень плохих, которые наживаются, стало очень много. И эгерде окуй турган болсоңуз,
ойлонуп окушуңуз керек. Анткени убактыңыз текке кетет, 2-3 ай окуганга акчаңыз да күйөт, жыйынтыктагы болбойт. Плюс эң негизгиси сиз YouTube'дан акча тапса болот деген ишеним да жок болуп кетиши мүмкүн да. Кылынбайт экен, болбойт экен, таба албайм депчи. Хотя это все реально, вот менин окуучум күн сайын келечеге чыгат, күн сайын акча табат ушинтчи. Ошо достор, айтарым ошол. Анан кийин аягында дагы айтарым, жай келип атат. Жайда көбүнчө апалар, эжелер балдарын окутат, иним окуйт, балам окуйт, кызым окуйт деп акчасын төлөп окутуп баштайт да. Ошондуктан орундар толуп кала турган болсо мен уже орун албай калам. Мен азыр Телеграмда ушул видеону чыгарып мына бүгүн анонс кылып атам. Окууга каттоо ачылды депчи. Окууда өтө чектелүү орундар бар. Биз качественно ушинтип үйрөтөбүз. 1 ай же болбосо 2 ай плотно сиздер менен иштеп, кайтарым байланыш аркылуу окуу жүргүзөбүз. Эң негизгиси бизден билим, сизден аракет да достор. Болбосо жыйынтык болбойт. Анан мен бул анонсту дагы Инстаграмдан кылам. Инстаграмда 50 миңден ашык катталуучум бар. Алар да окууларды күтүп жатат. Дагы ал жака катталуу болсоңуз керек. Ал жактан да окуу күткөн адамдар көп. Ошондуктан орундар толсо, жай бою мен жокмун. Окуучулар мен жай бою иштейм. Анан дагы бир негизги суроого жооп берип коеюн. Өтө көп ушул суроо түшүп калат. Ал суроо мындай да: Эрлан, эмне үчүн сен окуучуларың 100 миңден жогору табат? Сен өзүң да YouTube'дан жогору көп акча табасың, анан кийин эмне үчүн элдерди окуу сатып үйрөтөсүң деп ушундай суроолор келет да. Анан мен адамдарга мисалга пример алып келем да, бирок менин оюмча ал пример слишком оор болуп калат да, адамдар түшүнбөй калат. Мисалы мындай примерда бизнесмендер, мисалы алайлык, Burger King, KFC дегендерчи. Аны болсо негиздөөчүлөр бар да, анан болсо алар болсо өзү келип Кыргызстанда точка ачыш керек эле дебейт. Алар болсо инвесторлор табат, же болбосо ошо франшизасын сатып алган адамдар табат. То есть алар өзүнүн билимин, өзүнүн атын сатышат да, чтобы другие люди это купили и развивали. Менде деле ошондой, мен өзүм билимимди сатам, өзүм опытымды сатам. Менин билимим башка адамдардан башкача болушу мүмкүн, анткени мен өткөн жолум башкача өтүлгөн да. Менин билимим дагы башкача болот негизичи. Ошондуктан мой пройденный путь он другой, мои знания они другие, и я продаю свои знания, помогаю. Бизде командалар бар, бизде ушул видеолорду монтаж кылып киргизет, кураторлор бар, жардам берет, алардын баарына зарплата берилет. И самое главное, достор, менин каналдарым баарын менин жардамчыларым алып барат да. Мисалы ушул каналдарга ушундай каналдарды кыла турган болсок, мына 3-4 күн сайын видео чыгып турат. Булардын баарын уже даяр адамдар кылып турат да. Мисалы 1000 сом, 2000 сомго мындай видеолорду кылып беришет биздин командада. Силерге кылып берет деген жок, мен өзүм жөнүндө айтып атам да. Мага кылып берет, анан кийин бул видеолорду киргизип коет да. То есть менин убактым такыр кетпейт. Ошондуктан менде бош убакыт бар, бош убактымда мен сиздерге да үйрөтө алам. Жана мен үйрөткөндө деле жөн эле үйрөтө бербейм да. Мен окуум 1000 сом турбайт. Мен окуум мындай 10 миң, 20 миң, 30 миңден тегере турушу мүмкүн. Сиз мен окуу боюнча толук маалымат айтам, анан кийин тандап аласыз да. Тарифтерин ар кандай бар да. Ана 10 миңге мисалы окуп алдым дедиңиз. 10 миңге мисалы окуп алдым деңиз. 10 миң алгандан кийин, 10 миңге окуп алгандан кийин сиз 130 миң таба баштасаңыз, мына ушул окуучум окшопчу. Сиз эле айтасыз да, Эрландын билими иштейт экен, Эрландын жардамы иштеди, Эрлан аркылуу мен жашоомду өзгөрттүм. Ошо окуп алып мен болсо азыр 100 миңден жогору табып баштадым десеңизчи, ал мага эле плюс болот. Эмне үчүн? Анткени сиз башка адамдарга сунуштайсыз, туугандарыңызга, досторуңузга, тааныштарыңызга негиз элечи. Анан кийин ал жака сунуштасаңыз 5 адам разы болуп дагы келеби үстүнөн, 5 адам дагы окуйбу үстүнөн. А менде убакыт кенен эле бүт адамдарды окута берем. Бизде программа дагы даяр, бизде баары эле даяр десем болот да. Ошондуктан сизге дагы плюс, мага дагы плюс. Бул жеринде именно бир үмүт жок да. Ушундай ушул адамды окутуп ушунун акчасын алып алсам экен депчи. Мисалы башка эксперттерди карасаңыз, алар күн сайын Инстаграмга видео киргизет, күн сайын сторис киргизет, күн сайын TikTok киргизет. Алар эртеден кечке ушу менен алекте окуу сатуу боюнча алекте. А мен болсо мисалы именно бир канча бир убактым бар бир күндө. Ошол убакытка жараша адам ала алам. Ошон үчүн бул видеону чыгарып жатам. Орундар толуп калса бүт адам ала албайм депчи. 50, 100 адамдан тегерегинде алам. Ал орундар бат эле толуп калат. Ошондуктан окууга катталып окугум келет десеңиз, окуу боюнча азыр маалымат айтып кетейин. Көбүнчө адамдар кантип биздин окуубузга катталат ошону да түшүнбөйт да. Мисалы башка үйрөтмөндөрдү жөн эле WhatsAppка жазып эле катталып алса болот. Оңой эле ал жакта. Анткени ал жакта максимально процесс оңой болуш керек да. Окууга катталып акчаны төлөп салгангачы. А менде окууга катталыш оңой эмес. Эмне үчүн? Анткени мен бүт эле адамдарды ала бербейм. Кичине бир 10% аракет кылган адамдарды алам да. Анткени менин окуума катталыш үчүн да аракет кылыш керек. Менин окуума катталыш үчүн Эрлан YouTube деп жазасыз. Каналым чыгабы? Каналым чыкканда 1 жыл мурундук видео бар мына. 116 миң просмотр деген. Ушул видео 22 мүнөт өтөт. 22 мүнөттү толугу менен көрүп чыгасыз. Ушул жерде мына баалары бар, тарифтери бар, окуу кандай түрүндө өтөт, кантип окуйсуз, бүт маалымат бар. Эринбей ушу 22 мүнөт видеону көрүп маалымат алган адам каяка кантип жазат, кантип катталат ошону түшүнөт да. Мына Телеграмга жазгыла деп атат. Анан кийин Телеграмга жазганда дагы мен бүт адамга жооп бере бербейм. Именно ушул видеону көрүп туруп тариф тандап жазган адамдарга жооп берем да. Анан кийин суроолор болсо тактап алат ал адамдарчы. Ойноп жазган адамдарга жооп бербейм. Башты оорутпай эле жөн эле бааларын жөнөтүп койчу деп жазганда адамдар бар. Аларды мен эч бир түрүндө окууга каттабайм. Анткени если этим людям лень посмотреть видео, ознакомиться, у кого они берут обучение, зачем они берут обучение, что они получают за те деньги, которые они заплатили, ошол эч бир түшүнүгү жок эле сразу жөн эле баасын айтып койчу деген адамдар, алар болсо несерьезный адамдар да. Анан ал адамдар менен серьезный бир шаг кылып, серьезный бир жыйынтыкка келе албайсың мындай жыйынтыктаргачы. Анткени адам, если этим людям лень получить информацию, то сколько стоит обучение, что они получают за эти деньги, то эти люди и так мындай аракет кылбайт.
ал адамдар акчасын төлөсө дагы эч бир түндө окууну нормально үйрөнбөйт. Анан кийин мен эле күнөөлөйт да, Эрлан ушундай экен депчи. То есть у меня система такая, что люди, которые записываются на мое обучение, они уже проделали какой-то путь, и ошол эле адамдар каттала алат мен окумачы. Менде мындай жок, окууга катталгым келет десе WhatsAppка жазган, мен WhatsAppта менин менеджерлерим чалып сизге түшүндүрүп катталыңыз деген жок. Бул жакта өзүңүз аракет кылышыңыз керек, өзүңүз кичине башты иштетип маалымат алышыңыз керек, анан өзүңүз мага жазып окууга катталышыңыз керек. Я от этого ничего не теряю. То есть кээ бир адамдар бар, эмне мынча кыйын кылып салгансың, сага жаз үчүн бүт жердин баарына жазып чыктым, бүт нерсенин баарын кылып чыктым депчи. Эгерде ушунун баарын кылып чыксаңыз азаматсыз, окууга катталганга аз калды, окууну буйруса баштайсыз. Просто кээ бир адамдар бар да, эмнеге мындай кыйын кылып салгансың, тиндей мындай дегенде, мен ар бир адамга түшүндүрө албайм да. Сиз акча төлөсөңүз, ушул акчага эмне аласыз, ошону түшүнүшүңүз керек. Ушундай болот деп ар бирөөнү түшүндүрө бербеш үчүн мен ушундай атайын видео тартып койгом. Бул видеону кантип табасыз? Жөн эле YouTubeга кирип Эрлан YouTube деп жазасыз. Эрлан YouTube деп чыгат. Эң биринчи видеону көрөсүз, 1 жыл мурун чыккан, 116 000 просмотр. Видеону толугу менен көрүп чыккандан кийин ушул жерде мына маалымат болот да. Бул видеону деле Эрлан YouTube каналынан көрүп атсаңыз керек, просто закрытый доступ менен кирип көрөсүз. Анан ушул видеону аягына чейин көрүп чыккан адам ойлошу мүмкүн, мынча каадаланган баласың, мынча кыйын кылып салгансың баарын депчи, мынча өзүң да мактап, окууңду да мактап салгансың депчи. Достор, мен 3 жылдан бери кыргыз тилинде, Кыргызстанда кантип киреше чыкса болот YouTube аркылуу үнү жок жана жүзү жок ошону үйрөтүп келем. 3 жылдан бери мен идеально билем да, мен кантип туура адамдарды окууга катташым керек экенинчи. Ошондуктан сиз ушунун нерсең жаман экен, ушуну мындай кыл, тиндей кыл десеңиз, ал сунушуңуз эч нерсени өзгөртүп албайт. Анткени мен 3 жылдан бери ошо опытым бар да, мен кандай түрүндө кантип отбор кылып, кандай мындай аракетчил адамдарды алсам болот экенин ошону өзүм жакшы билем да. Просто ушул видеону көрүп чыгып, анан ушул видеону көрүп бүткөндөн кийин ушул видеону көрүп чыгып тариф тандап жазган адам 100% аракет кылат, 100% окуп жыйынтыкка чыгат. Албетте болчу, мен мындай эле WhatsApp номерин берип жөн эле окууну сата берсемчи, WhatsApp'тан сүйлөшүп эле, жазып эле, түшүндүрүп эле, элге да жеңил болмок, элдерге дагы, өзүмө да жеңил болмок, өзүм да көбүрөөк акча тапмакмын туурабы. Мисалы 10 000 киши WhatsAppка жазмак да магачы. А бул жакта 10 000 кишинин ичинен 9 000 лень, мунун баарын кылбайт 9 000 адамчы. Ошондуктан 1000 аракетчил адам ушуну көрөт. Анан гана катталат. Кыскасында мен мындай идеямды, посылымды түшүндүңүз деп ойлойм. Азыркы учурда окууда бронь бар еще, достор. Ушул видеону толугу менен көрүп чыгып тариф тандап, анан бронь боюнча дагы шарт керек болуп атса, маалымат керек болуп аткан болсо, бронь 1000 сом менен окууну броньдоп койсоңуз болот. Анан кийин жарым ай ичи толук сумманы жайдан төлөй берсеңиз болот. Толук сумма болор менен окууну баштайсыз да. Бронь эмне, броньдон кандай плюстары бар? Орунду алып каласыз, орундар толуп калбайт. То есть орун сиздин артыңыздан калат. Жана броньдоп коюп анан кийин ойлонуп окуйм деп калсаңыз, броньуңуз күйүп кетет. Анткени бирөөнүн ордун ээлеп калгансыз да. Ошондуктан бронь шарттары да бар. Бронь болгондо 1000 сом эле. 1000 сом менен орунду броньдоп коюп, шашпай төлөм кыла берип, толук сумма болгондон кийин окууну баштасак болот. Ошондой, достор. Бул видеону деле көп адам көрбөйт. Анткени ушул сүйлөшүп жаткан бот бар го, сиз ботко жазасыз да, ушул боттун ичинде 10 000ден ашык киши бар да. Анан бул видео келгенде ашып кетсе 500 киши көрөт ушул видеону. Ошондуктан 500 кишинин ичинен 50 киши аракетчил болсо, ушул видеону ушул убакытка чейин көрүп чыгып, ушул видеодон кийин ушул видеону көрө турган болсо, анан окууга катталам десе, 50 адам жаза турган болсо, ошо менен деле орундар толуп калат уже. Кыскасында, достор, өтө кыйын нерселердин баарын айтып салдым деп ойлойм, бирок ушунун баарын айтышым керек болчу көптөн бери. Көбүнчө адамдар кантип мага жазат, кантип катталат, ошол жерлерин түшүнбөйт. Ушундай кирешеге чыгып, үйрөнүп кетериңизге чоң иш кылганбыз биз. Чоң бир даяр билим кылганбыз, ошол билимди алып буйруса баштаңыздар.